Assalamu alaikum, kesipteşler, cemaatdaşlar. 400'дөн ашуун жумуш орду түзүлгөн Кыргызстандагы, анын ичинде түштүк аймакта ири өндүрүш катары эсептелген Барбол компаниясы 17 жылдыгын белгилеп, жыл жыйынтыгын чыгарды. Атамекендик өндүрүштүн иши чет өлкөдөн алган тажрыйбага таянып, ак жана кара бөлкө нандарын бышыруунун жаңы технологиясы менен ишин башташкан. Атамекен өндүрүшкө иштегенде элге кандай пайда болушун, мисалы үчүн миграция маселесин кыскаруусун, өлкөбүздүн экономиканын көтөрүлүүсүн, ошондой эле учурда баягы бизге окшогон кызматкерлер, компаниялар көбөйсө, өлкөбүздүн баягы сыртка дагы таанылганга мүмкүнчүлүгү бар экендигин баягы сезип тие алдым да. Анан Атамекен өндүрүш десем, мындай айтканда баягы үй бүлөм деп жан кейтесиң го. Ошол сыяктуу эле сезим болуп калган азыр мага. Азыр мисалы үчүн мен Барбол иштеп атам, бирок Атамекенди кайсы ишкана болсо деле аларды бардыгын колдойм да, аларды дагы тандаганга аракет кылам. Германия, Россия, Швейцария, Голландия жана башка ири өндүрүштү колго алган өлкөлөрдүн бай тажрыйбаларын биздин өлкөдө пайдаланышты. Учурда мындай эмгектенген кызматкерлер өндүрүштүн бардык баскычтарын басып, бай тажрыйбага ээ болушту. 10 жылдан бери Москва шаарында эмгектенип келдим, ушул эле тармакта иштеген. Ал жерде башка жер чет өлкөдө жүрүп, башка жерде көп жүргөндүктөн мындай өзүнүн жерге, элге курса болуп келип, ушул Атамекенди өндүргөн, Атамекенди колдоо иштеген кызматташайын деп ушул жерге келип, ошол жакта үйрөнүп келген иш менен ушул жакта мындайча айтканда бөлүшүп жатам да. Учурда продукциялар кампасына чоң аймактар бөлүнүп, 5 С системасы киргизилип, өз-өзүнчө кампа болду. Туркиядан газ менен иштеген чоң ротациондук печкалар алынып, өндүрүмдүүлүгү дагы жогорулады. Жаңы кызматкерлерди жумушуна үйрөтүү, иштеп жаткан кызматкерлердин кесипкөйлүгүн арттыруу максатында окуу классы ачылып, кызматкерлердин квалификациясы жогорулутула баштады. Сабыр кылып, менет кылып, ошо аракет менен, өжөлүк менен азыр эми жакшы акыркы 5-6 жылда жакшы өсүп келип баштадык. Азыр 400дөн ашуун кызматкерлер бар. Сатуу көлөмдөрүбүз баары өсүп атат. Ошо жакшы жыйынтыктар бар атабыз. Ушул жылы буюрса мына түштүктөн уже мурда бошуп аткан жалап ата сатчубуз, өндүрүп, азыр эми буюрса өндүрүштү ошто күчтөндүрүп, ош шаарыбызда күчтөндүрүп, анан могул Талас, Нарын, анан буюрса мына альтернатив жол ачылса ушул Нарын көлгө сатып, анан буюрса могул Бишкекке дагы склад ачтык. Ал жакка дагы сатып баштадык. Ал жакка да офис ачып баштадык. Буюрса Бишкек Чүй областына дагы быйыл сатууларды көбөйтүп, ошо өсүүгө умтулабыз. 17 жыл аралыгында Атамекендик өндүрүш ишканасы көптөгөн ийгиликтерге жетти. Бул жылды эле белгилеп кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүсүнө, бюджеттин киреше бөлүгүн толтурууга кошкон олуттуу салым үчүн негиздөөчүсү Канатбек Акаев Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колунан алкыш алды. Ушул эле жылы бизнести өнүктүрүү чөйрөсүндө жогорку жетишкендиктери үчүн Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан 2022 жылдын мыкты компаниясы наамы менен сыйланды. Кызматкерлер бөлмө ишкананын атайын окуу борборунда билим алып, карьералык тепкичтерден өсүп келишүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.